Теле алып баруучу Назира Айтбекова алдыда боло турган шайлоого аттанып жаткандардан үмүт жок экенин айтып чыккан эле. Ал эми Айтбекованын бул сөзүнө журналист Гүлжамал Жороева жооп берген. Жылаңач этиңди жаппасаң да тилиңди бир аз тарт, Назира сулуу. Старики деп шылдыңдап жазган посту окуп, сага деген урматым сууду алтын кыз. Алар баскан жолдун жарымын, алар таткан туздун 7/1 бөлүгүн тата элексиң эле. Тилиң узун, ширин болгон менен акылың кыска, көдөнүң көндөй кыз экенсиң. Кыргыздын нарк, нускалык кыздары улууларга у тилин чачмак түгүл, алдынан кыя өткөн эмес. Стариктердин тырмагына тең келбей туруп, алардын тырмак алдынан кир издебе. Башкаларды айтпасак да, Адахан Мадумаров, Исхак Масалиев, Өмүрбек Субаналиевтер кыргыз тарыхында жазылып, эл оозунда айтыла жүрчү инсандар. Өлкөң үчүн тиш жугуштун учунчалык кызмат кыла элексиң сен. Facebook баракчаңа жарым жылаңач сүрөтүңдү жүктөгөндөн башка не иш кылдың, айтчы. Өзүңдү тим эле кыргызымдын кыз сайкалы сезип алгансың деп айтат ал өз билдирүүсүндө. Маалымат булагы Nazar News Чекит KG. KG Элмурат бүтүн Кыргызстан менен шайлоого аттанды. Эстрада ырчыларынын саясатка кадам таштаганы уланууда. Буга чейин Бекборбиев, Урмат Усенов Мекеним Кыргызстан партиясы менен шайлоого бара турган расмий аныкталган. Бул жолу KG Элмурат бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койду. Саясат айдыгынан шоу-бизнес өкүлдөрүнүн аралашпоосу чанда кездегет. Буга чейин ырчылар арасынан алгачкылардан болуп, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Ибрагим Жунусов депутат болуп, андан кийин далай кызматтарды аркалаган. Азыр Кыргызстандын Өзбекстандагы ыйгарым укуктуу элчиси болуп иштеп жүрөт. Маалымат булагы Кадам Медиа Чекит KG. Гүланданын тынчын алып асылган айым ким? Ушундай адамдарга эч түшүнбөйм. Жашоосуна нааразы болгондор эмнеге бирөөдөн чыгарыш керекпи? Же жумушу жок зериккенде бирөөгө жаман сөз жазгысы келеби? Айтор бул кыз оруйбу билбейм. Тааныгандар болсо айтып койгулачы. Мага эмнеге анча таарынычы бар? Сурайын. Асылды дагы калды. Байкуш жашоосуна нааразы болуп, менден чыгарып жатат окшойт. Бирөөгө жаман сөз айтаарда ойлонуш керек. Бул адам мага эмне кылды, эмнеге мен антип жазышым керек деп. Ойлонбогондон кийин деңгээлиңди билдим. Ата-энеңдин тарбиясын алсаң бирөөгө асылбайт элең. Мейли эми сени дагы түшүнөм. Жашоодо кыйналган чыгарсың деп жазат Гүланда. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG.